Кудайберген Русланов. Саз. Саз биздин эс алуучу аянтчабыз эле. Бул жер өзгөчө сагындырып, кусаландыруучу жер. Баары бир тең да ушул саз бир тең эле. Күндү кечке ушул жерден өткөрөбүз. Эч болбоду дегенде кечкурун барып, түн бир окумга чейин ойночу элек. Күн кылкылдап батаарына аз калганда бут кийимдин боосун кыса тартып, бекем байлап алып, сазды көздөй жөнөйбүз. Эрте барсаң жакшы, оюнга кошулуп кетесиң. А кечиксең эле шилекейиңди бир жутуп улутунуп, көзүңдү жашылдантып, четте карап кала бересиң. Анан Кампа жакты бир карап, Сакен апа жакты, Байызбек байке жакты бир карап, топ ойногон балдардын кимисинин апасы азыр чыга калып, "Эй, торпок эмип кетти. Уй, Тайсарай жактан түшүп кетиптир. Тосуп кел", деп кыйкырар экен дегендей илгери үмүт күтөсүң. Анан күткөндөй эле бир апа кыйкырат, а бир бала Тайсарайды көздөй тиштенип алып, ызырынган бойдон чуркап кетет. Анын ордуна кубанган бойдон сен киресиң. Оюнга кирбей калсаң, дайыны жок тепкилеген Жекунун тобун доставка кыласың. Башында доставщик болосуң. Кийин дарбазага жарай баштайсың. Анан коргоочу. Анан бир күнү жүрүп эле футболист болуп калган болосуң, Жуарымбектерди топко жөнөтүп. Анан бизде куракта көрүүчү болуп калат окшойт. Бирок Жеку айке өмүр бою эле игрок болуп келе жатат. Доставкага да илешпей калганда өзүңө окшогон кечиккендер менен жашынбак, кубалашмак, эшек секирме сыяктуу оюндарды же бирөөнүн чоң балдар жаратпай койгон үлпүлдөгөн тобу менен ойноп баштайсың. Саздын жакшы жери чиркей чимел жок. Экстремалдуу оюндарга ыңгайлуу. Жыгылсаң өзөрбөйсүң. Анан кийимиң да булганбайт. Албетте, уйлардын миналарынан абайлашың керек. Далай жолу үйгө жарылып келбедикпи? Чоңураактар футбол ойносо, кичирээктер эшектен эңишип, дагы бири күрөшүп, айтор мыкты болчу. Эми ойлосом, ал жак биз үчүн Лас-Вегаста эле болуптур. Оюнга кумарың канганча ойнойсуң. Саздын жанындагы арыкты тосуп туруп, көл кылып алып, ага түшөбүз. Башка жактагылар агымга каршы сүзсө, биз агымдын багыты менен сүзөбүз. Ким кирпич коюп кетсе, ошол жакка суу толтуруп түшөбүз. Көлдөр көп боло турган эле. Жантай көл, Эмил көл, Кара көл, айтор, анга суу толтурган жердин баары биз үчүн көл. Чабак урабыз. Чалка чабак, ит чабак, комбайн чабак. Окшошуп окшошпосо деле чалпылдамай. Биринчи курстан Ысык көлгө барып, группалаштарыма комбайн чабак менен ит чабакты сүзүп берсем, группалаштар боорун тырмап күлүштү эле. Нарымбай, силер сайдан ушундай чабак урасыңарбы? Деп. Бизге эмне? Эмил, Жантай көлдөр килейген бассейнде эле сейилчү да. Баса, саратан кармап бөтөлкөгө чогултуп, аны жөжөгө бергенибизчи. Анан да кемирчек, кымыздык чечелек. Тикенегине карабай. Күн батып, жылдыздар асмандан жымыңдашып, так төбөңдөн чыгаар эле. Жатып алып, 40 жылдыз санап, түндө түшүмө баланча кирсе экен, деп кыялданаар элек. Демейде оюнга тойбойсуң го. Бу саздан моокум канып, тизе сыйрылып, уйдун богуна жыгылып, апабыздан чычанга чыбык менен жеп, жыргап, уктап калабыз. Баканын чардаганы, музоосун истеп, өңгүрөп уйдун мөөрөгөнү, чуручуу түшкөн жаш балдар, жарылып жели жок, ичиндеги камери чыгып калган
топту тепкилеген жубарымбектер, атиги кампанын нары жагындагы чоң жолдо өпкө жүрөгүн чапкылап жан алекетке түшүп 2 телешка чөптү сүйрөп келаткан Малик байкенин трактору. Ошентип күндү батырчубуз. Күндө таңда турганда күндүн батышын, кечтин киришин заарыга күтөр элек. А көрсө балалыктын бактылуу күндөрү күн менен кошо батырып, жаштыктын кештери ошол күүгүмгө сүңгүгүн тура. Оюмда айыл кештери, айылдын салкын абасы сагындырып келет.